Бул өзгөчө кырдаалдар министрлигинин тик учагы. Мындай учактан өзгөчө кырдаалдар министрлигинде 3 бар. Азыркы учурда бул тик учактар куткаруу иштерине, ошондой эле жарандарды, туристтерди эс алдырууга жана ошондой эле өмүрүнө кооптуу учурлар жаралган бейтаптарды дагы куткарып, ошол алыс жактардан алып келүүгө пайдаланып келет. Башкача айтканда ижарага да берилет. Мыктыбек Тургунов кардиоцентр клиникасынын кардиолог-реаниматологу. Жакында өзгөчө кырдаалдар министрлигинин тик учагы менен Базар Коргон районунун Кызыл Үңкүрү жайлоосунан оор абалдагы бейтапты Бишкекке алып келишкен. Албетте адам өмүрүнө коркунуч жаралган кыйын учурда тик учакты пайдалануу жакшы экендиги талашсыз. Кайрылсак болот деди, бирок болгону коммерциялык жол менен төлөндөт. Анга туугандары макул болушуп, бардык, саат 6-га учууга уруксат беришти, 6-да учуп жөнөдүк. 1,5 саат, 1 саат 20 мүнөттө жетип бардык. Жетип барып, ал жерде дагы керектүү медициналык жардамдарды көрсөтүп, дары-дармектерди коюп, ошонун арасында 1 саат 20 мүнөттө Бишкекке келип кондук. Алла буйруп, баары жалпы ошого МЧСтин бизге жардам бергендиги, жергиликтүү медайымдын жана бул жактагы баягы уюшкандык жогорку деңгээлдеги кызматы менен бейтаптын ден соолугун, өмүрүн сактап калганга мүмкүнчүлүк болду. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин тик учактарын жеке ишкерлер, мамлекеттик же жеке компаниялар акчасын төлөп каалаган максатына колдонсо болот. Учурда министрликте тик учактын 3 түрү бар. Алар мамлекеттин ишине, ошондой эле коммерциялык багытта да колдонулат. Жеке жактарга ижарага берилгенден көргөн пайда мамлекетке түшөт. Бул ишкана 2022-жылы түзүлгөн. Ушул ишкана түзүлгөндөн бери 3 тик учак алдык. Өзгөчө кырдаал министрлигинде биздин номерлер бар. Ар дайым күнү түнү бизге чалса, ошол номерди беришет. Биз менен түз байланышып, биз ар дайым даярбыз. Бул тик учак H125 4 жүргүнчү орун менен жылы 2022-жылкы бул өтө практичный, Европада, дүйнө жүзүндө өзүн жакшы көрсөткөн вертолеттөрдүн бири. Бул Эверестке да учкан, өзүнүн эмелери, рекордтору бар. Жакшы вертолет бул. Бул тик учак H145 8 орундук. Бул тик учак, мындай айтканда, более люксу вариант, более комфортный. Бул ичинде кондиционери бар, бүттүү эмелер менен ичинде пассажирларга, жүргүнчүлөргө баары ылайыкташтырылган. Бул дагы өзүн өтө Европада, дүйнө жүзүндө жакшы көрсөткүчтөрү бар. Вертолет и комфортабельный. Айта кетсек, буга чейин мамлекет башчынын инисинин кызы Лазат Нуркожоеванын колун Шаан Шөкөт менен сураган видео тараган. Анда өзгөчө кырдаалдар министрлигинин тик учагы колдонулуп, социалдык тармактарда кызуу талкуу жараткан. Министрлик тик учак ижарага берилгенин айтып, өлкө башчы бул боюнча өзүнүн комментарийин берген. Каныбек Темиров, Евразия бүгүн.